Sır деген emne? Sır деген жашыруун, сыртка чыгарууга мүмкүн болбогон сөз, окуя, ана мүнөз, ушулардын бардыгы кирип кетет экен. Мисалы, кимдир бирөө сизге сыр кылып бир сөз айткан, эч кимге айтпа, менин үй бүлөмдө ушундай бир көйгөйлүү маселе болуп атат. Ушуга кандай кеңеш бересиң деп кеңеш сураса, баламча деген келип менден кеңеш сурайт, ал ушундай турбайбы деп туруп элдин баарына жар кылып жар салбаш керек. Ошон үчүн кыргыздын каада салтында туура шариятта талап койбойт, бирок биздин салтыбызда эмне өкүл ата деп ошон үчүн коюлат. Өкүл ата деп атпайбы? Эмне үчүн? Кээ бир сырлар, кээ бир окуялар, сөздөр болот, ата-энеге айта албайсың. Ар бир ата-эне өзүнүн баласынын кемчилигин көргүсү келбейт. Кыргыз айткандай, карга баласын аппагым дейт, кирпи баласын жумшагым дейт. Карга эч качан ак болбойт, кирпи эч качан жумшак болбойт. Бирок салыштыруу иретинде айтылат кыргыз. Карга баласын аппагым дейт, кирпи баласын жумшагым дейт. Ар ким өзүнүnkүнө жаш көрүнөт экен, ар ким өзүнүн ай көрүнөт көзүнө. Ошон үчүн ата-эне баары баласын тартат экен, кыздын ата-энеси кыз жака оошу мүмкүн экен кээде. Ичи неме болот экен баягындай, 9 ай курсагына көтөрсө, анан чоңойтсо, анан сен күйөө балада бирдеке деп койгон окшойт деп. Же болбосо тескерисинче, тетиги геним соо эмес, балабызды бирдеме кылган деп. Ар ким өз жагын тартат экен. Ошон үчүн өкүл ата сырттан келип эмне кылат экен, калыс баасын берип, миткеле, тиңиткеле, сен мында сен учпай калсаң анча-мынча деп. Баланы айтат, сен эркек эшикке чыгып кетиш керек. Окус төкмө төгүш, терме териш башталып калса, үйдө отуруп алган айтып отура бербей. Эч ким силерге ордон бербейт депчи. Мына тамашачыңга салып. Ошентип жайгаштырыш керек. Анан чалгылай бербе телефонду. Кокус көчөдө жүргөн болсом, өзгөчө машина айдап жүргөн болсом. Кайсы аймак экенин айтпай эле койлу мынакей. 25 жаштын тегерегиндеги жаш бала ошол аялына жооп берип атып, машинаны айдап кетип атып, улам жооп берип атып, үйүнө жетеринен 2-3 километр калганда ала салып кетти. Себеп болду. Өзү ошондуктан кыздарды үйлөш керек экен. Айнанайын күйөө баланы чалгылай бербе, жазбай болду. Бүттү. Кайерге келип атат, эмне кылып атат? Келип калат акыры. Талалап кетпейт. Ошон үчүн сени алган. Тазалыгыңды сакта, сүйлөй турган сөзүңдү таза карма, үйдөгү тамак аштарыңды таза карма, анан мамилеңди таза кыл. Болду. Буура чыгандан да сени сүйүп жашайт, жакшы көрүп жашайт деген кеп кеңешибизди кыздарыбызга үйрөтөлү. А кыздарыбызга эчтеке үйрөтпөй эле ана мыкты ыймандуу келин келсе экен деп тилей берет экен бизге. Биринчи биз ыймандуу кыз тарбиялап өстүрүп берели да бирөөгө. Анан бирөөлөр да бизге ыймандуу келинди бизге тарбиялап берет. Ушундай экен да, келечек келинибизде. Ошон үчүн ар кимибиз салт сананы дагы, шариятты дагы, эл менен дагы баарлашып, алектенип, мамиле куруп, мектеп, бала бакча жана башка балдарыбызды, неберелерибизди мындайча айтканда тарбиялап өстүрүп кеткенге ылайыктаган мыкты энелерди биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек экен үйүбүздөн. Эч качан үйдүн ичинде көпчүлүк болгондо күйөөңөн өзүңдү өйдө койбо кызым. Канчалык акылдуу болбо, канчалык бийик болбо, баары бир өзүңдү аял экениңди унутпа деп кыздарыбыздын оң кулак сол кулагына айтып мээсине коюп коюшубуз керек экен. Эмне болгон күндө дагы үйдүн пири, кожоюну, башчысы эркек болот кызым деп үйрөтүш керек экен. Антпесе эртеңки күнү башына эмне болот? Бария болот, көп нерсе.